жаратканга жакын экен, айт майрамы асыл экен. Курма чалсаң кутуласың, балелерден башың эсен. Жаратканды унуткандын жан дүйнөсү жакыр экен. Колдугу бар, сыймыгы бар, кыргыз эли батыр экен. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, кутту болсун майрамыңыз. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, кутту болсун майрамыңыз. Тоосу бийик болуп, көкүрөккө үмүт алып. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу агайын туугандар, мына бүгүн орозо айты. Бүгүн ушул окуу жайыбыздын уюштуруу тобу жана студенттер кеңеши биргеликте ушундай бир майрамдык иш-чара уюштуруптур. Бул жерде биздин мындай балдарыбыз, жаш балдарыбыз, жеткинчектер келип, ушул майрамдашып, биздин өз мусулмандардын эки майрамы бар. Бири ушул орозо айт болсо, экинчиси Курман айт. Баарыңыздарды ушул орозо айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ушул бир ай орозо кармап, ушул Рамазан айында Аллах Таала туткан орозоңуздарды кабыл кылсын, окуган намаздарыңыздарды, кылган тоба тилектериңиздерди кабыл кылсын. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mına өлбөгөн жанга жазда келет дегидей, мынтип айтка да чыгып олтурабыз. Аксакалдар айтка да чыгып алдыңыздарбы деп бири-бирин куттуктагандай, мына ошентип бүгүнкү күнү бири-бирибизди айт майрам менен куттукташып олтурабыз. Ылайым мына ошондой жергебизде, элибизде айт, кубаныч, ийгиликтер, молчулуктар боло берсин. Кече эле 30 күндүк орозо дегидей, 30 күндүк орозону аяктап, мына артынан айт майрамда олтурабыз. Кубанычка айрыкча мынтип жаш жеткинчектерибизге кубаныч тартуулап. Орозо ичи таат ибадат, кээ бир чектөөлөр мына ошонун артынан мынтип айт майрамы коштолуп олтурган сыңары бу дүйнөдө эле ушуга окшош. Бу дүйнөнү салыштырып алганда дүйнөдө кээ бир чектөөлөр бар, кээ бир талаптар бар. Мына ошолорго моюн сунуу менен артында айт сыңары жараткан Аллах Тааланын бейиши күтүп турат. Дүйнөдө мына ошондой эмгек кылып, мээнет кылып, артынан ушундай жыргалчылыкка жетип олтургандай Кудай Таалага чексиз шүгүрлөр болсун, жеткиргенине шүгүр. О дүйнөдө да Кудай Таала мына ошол бу дүйнөдөгү амалдарыбызды даргөйүндө кабыл алып, өзү ыраазы болуп, жараткан Аллахым бейиштин сыйы менен сыйлаган болсун. Дагы бир жолу айтыңыздар маарек болсун. Ылайым мына ошол жерде өзүңүздөр күбө болуп тургандай, жаш жеткинчектерибиз эч качан жүзүнөн жылмаюу кетпесин, көзүнөн жаш кайгынын, коркунучтун жашы акпасын. Кудай Таала айтты жергебизге, элибизге айт менен коштоп, кут берекесин жаандырган болсун. Көкүрөккө үмүт алып, марек болсун айтыңар деп, ак батасы тонук болуп, улуулары урмат кылса, ичүлөрү сылык болуп, кылымдардан
Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпыңыздардын кирип келген айтыңыздар маарек болсун. Бүгүн майт, бүгүн майрам. Дегеле, ислам шариаты десе, ислам дини десе, баары тыюуларды гана ойлонушат. Мисалы, тиги майрам болбойт, бул майрам болбойт. Бирок кайсыл майрам болот? Дал мына ушул ислам динине тиешелүү, ислам дини буйрук берген, ислам дини үндөгөн майрам бул Орозо айт майрамы, Курбан айт майрамы. Андыктан мусулман катары биз мына ушул Кыргызстан Ислам университети майрам кандай таризде өтүш керек, кандай маанайда өтүш керек. Дал мына ушул боюнча артымда көргөн сыяктуу жаш балдарга кубаныч тартуулоо жүрүп жатат. Ошондой эле жана башка ата-энелер келип, бул жерде устаздардын балдары келип ойноп атышат. Мындайча айтканда, майрамдык маанай өтө сонун. Жалпыңыздардын дагы бир жолу кирип келген айтыңыздар маарек болсун. Айтыңыз маарек, айтыңыз маарек, куттуу болсун майрамыңыз. Айтыңыз маарек, айтыңыз маарек, куттуу болсун майрамыңыз. Айтыңыз маарек, айтыңыз маарек, куттуу болсун майрамыңыз. Жаратканга жакын экен айт майрамы, асыл экен курман чалсаң кутуласың, балелерден башың эсен. Жаратканды унуткандын жан дүйнөсү жакыр экен, колдугу бар, сыймыгы бар, кыргыз эли батыр экен. Айтыңыз маарек, айтыңыз маарек, куттуу болсун майрамыңыз. Айтыңыз маарек, айтыңыз маарек, куттуу болсун майрамыңыз. Тоосу бийик болуп, көкүрөккө үмүт алып, марек болсун айтыңар деп